Кош келдиңиз. Сизге айта турган маанилүү сөзүм бар. Текшерүү учурунда сизден боордун эхинококкозу табылды. Ошондон улам оң кабыргаңыздын алды салмактанып ооруп жүргөн. Азыр өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Адаттагыдай эле эч нерсе тынчсыздандырбайт. Бирок кээде оң тарабым салмактанат. Айрыкча бут кийим кийип жатканда ушундай болот. Бул кооптуу эмеспи, доктор? Эхинококкоз бул мите оорусу. Мында көбүнчө боор жана өпкө жабыркайт. Көп учурда иттерден жугат. Эхинококкоз симптомдорсуз өтөт. Анткени бул митенин личинкасы өтө жай жана байкалбай чоңоюу менен ыйлакчанын пайда болушуна алып келет. Эхинококкоз оорусу көбүнчө диагностикалык текшерүү учурунда кокусунан аныкталат. Эгерде ыйлакча чоңоюп кеткен болсо, анда хирургиялык кийлигишүү талап кылынат. Андан кийин узак убакыт бою дарылануу керек болот. Андан ары кайрадан жуктуруп алуудан алыс болуу жана балдардын бул ооруга чалдыгуусун алдын алуу маанилүү. Биринчиден, итке малдын чийки, жабыркаган ички органдарын бербөө керек. Итке берүүдөн мурун 30 минут кайнатуу же хлорду акиташка чылап жана 2 метрден кем эмес чуңкур казып көмүп салуу зарыл. Экинчиден, ит баккан учурда ар 3 ай сайын дегельминтизация жүргүзүп туруу керек. Дегельминтизациядан соң ит 3 күн байланып турушу зарыл. Дезинфекциядан кийин иттин заңын дааратканага таштоо, андан соң ит байланып турган жерди дезинфекциялоочу каражаттар менен тазалоо зарыл. Үчүнчүдөн, тамактанаардын алдында, дааратканадан кийин, көчөдөн келгенден кийин, огороддо иштеген соң, үй жаныбарларын тейлегенден кийин колду самындап таза жууш керек. Ошондой эле ашкөк чөптөрүн, жашылча жана жемиштерди пайдаланаардын алдында жакшылап жууп алуу зарыл. Эхинококкоз өз убагында аныктабаса жана дарылоо жүргүзбөсө, ал олуттуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Эске алыңыз, алдын алуу чараларын сактоо менен эхинококкту болтурбай коюуга болот. Өзүңүздү сактаңыз.